Сүйүү менен барктуулукту, нарктуулукту, окууну, ийгиликти бардыгын окуткан, үйрөткөн бул мыкты мугалим. Албетте, мугалимдерибизди кадырлайлы, барктайлы. Анткени канча бир көзүрмөндөн кийин биз мектепти бүткүтөбүз. Ардактуу бүтүрүүчүлөр, бүтүрүүчү кечеңиздер ийгиликтүү болсун, майрамыңыздар куттуу болсун. 10 жылдык, 20 жылдык мааракет көргөн инсандарыбыздын дагы күнү ийгиликтүү өтсүн. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин куттуу студиябызга таланттуу жана ошондой эле алтын тамга ээсинин өзгөчө таланттуу инсандар келген. Тааныштырып өтсөң, Асель. Бизде Каракылжа районунун автордук Коразали Сайдылканов атындагы мектебинен эле картын отличниги, математика мугалими Шайырбөт Ташпаева жеке конокко келген, ошондой эле окуучусу Ийгилик Чапаров алтын тамга ээси. Кош келипсиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Сонун. Айтсаңыз, эжеке, мына ушундай мектебиңиздерде өзгөчө болгон сонун алтын тамга ээси чыгып атат. Коттуу жаңылык жалпыңыздарды кандай сезимдерге ороп отурат? Биздин мектеп өзү чакан гимназия мектеби. Өз зданиясы эски болгону менен окуучулардын саны көп бизде. 500ге жакын окуучу окуйт. Бизде 38ге жакын мугалим эмгектенет. Биздин директорубуз Мейиркан Жуманазарова аябай жакшы жетекчиликти алып барып атат азыркы күндө. Биз бул биринчи эле алтын тамга эмес, жылда эле бизден алтын тамга окуучу чыгат. Ал эми ушул коллективдин эмгеги деп ойлойм. Бизде сабактан сырткаркы кружоктор көп уюштурулат. Ошол кружок иштеринин натыйжасы го деп ойлойм. Анан окуучулар менен жекече көп иштейбиз. Ошолордун натыйжасында чыгып атат. Демек, талбай кылган аракет өзүнүн өмөсүн дайыма берип отурат жана ошону көргөн сайын дагы сиздерде улам-улам кайра жанданып отурат. Эң сонун жеке кубанарлык жаңылык. Ийгиликке суроо берели. Ийгилик дал ошол аттестатка жетишүүдө, ийгиликтерге жетишүүдө сага тоскоолдуктар болду. Кээ бир учурда окугуң келбей, кээ бир учурда дал ушул эмгек жаратсам деген. Ушул ийгиликке жетүүдө сага көбүрөөк ким жардам көргөздү? Чын айтсам, көп эле мугалимдерим жардам берди. Анан албетте менин ата-энем, айрыкча апам. Ал болсо, апам болсо мага үйдө болсо шартты жакшы түзүп берди. Жана болсо ушундай тесттерге, анан экзамендерге жакын калганда үйдөгү иштерден эме бошотуп турду мени. Баракелде. Ар бир учурда эле ар бир окуучуга бул нерсе татый бербейт. Ийгиликтин артынан сая түшкөн же болсо окуунун артынан сая түшкөн инсанга гана буйрут. Сенин сезимдер кандай? Биринчи эле укканда алтын тамга ээсин өзгөчө сени татыктуу болду, ушул ийгиликке жеттиң дегенде биринчи укканда эле ким менен бөлүштүң бул сезимдериң? Биринчи үйдө отурган болчумун, ошон үчүн апам менен бөлүштүм. Апама айттым, эми тез эле. Апам менен алтын тамга артыкчылык аттестатынын ээси болупмун деп, апам анан кийин кучакташып эменттик. Мыкты. Андан кийин айыл жергесинде Кыргызстанга салам айтып турабыз дебейсизби? Мыкты, керемет. Дал ошол сынакка катышууда атайын конкурстарга даярдандыкпы? Кружокторго барып, курстарга барып? Жок, мен курстарга көп деле катышкан жокмун. Демек, өз билимиңиз менен жана ошондой эле мугалимдериңиз берген насааттар менен эле мыкты азаматсыз. Эжекеге кайталы. Эжеке, айтсаңыз, дал ушул окуучуларга сабак берүүдө, сабак өтүүдө кандай ыкмаларды колдоносуз? Өзгөчө математика сабагынан билим берет экенсиз. Математика сабагынан негизинен интерактивдүү усулдарды пайдаланабыз биз көбүнчө. Айрыкча мына чакыруу стадиясында балдарды өзүңө көңүлүн бурдуруп алып, анан сабак баштасаң, балдар кыйла мындай жанданып, ойлорун топтоп. Эжеке, айтсаңыз, окуучу деген сабакка барардан алдын ою чаржайт болот, бирок сабакка киргенден кийин аны жогоруда айтпадыңызбы? Оюн бир жерге топтоп, аны оюн бурдуруп алабыз. Кантип бурдуруп алабыз эжеке? Өзгөчө бир ыкмаңыз менен, методикаңыз менен бөлүшө кетпейсизби? Өзгөчө бир методикам, мондой деле өзгөчөлөнгөн методикам жок, бирок мисалы теманы жарыялабай туруп, ошол темага чейинки нерселерди бир кроссвордтун жардамы менен балдарга суроолорду, ошо кроссвордту жандыруу аркылуу суроолорду берип, анан балдар ошо кроссвордту чечкенден кийин анан мына жерде кайсы эмнени окуп көрүп турасыңар, ушул теманы өтөбүз бүгүн деген сыяктуу чакыруу стадияларын колдоном. Анан балдарды топ менен иштетебиз. Жекече мен айрыкча проблемалык ситуация түзгөндү жакшы көрөм. Анан
балдар менен жекече иштегенди жакшы көрөм. Баракелде. Сонун. Ийгилик тууралуу айтсаңыз, негизи эле кайсыл сабактарды жакшы окуйт? Ийгилик бул географиядан республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү. 2 жылдан бери экинчи орунду алып келди быйыл дагы. Быйыл бизде жакшы жыйынтык болду негизинен. Математикадан дагы республикалык олимпиадага барып катышуучу, жигердүү катышуучу болуп келди менин окуучум. 5 класстан бери алып келаттым эле. 5 классында, 6 классында жанагы АКМО боюнча дагы республикалык туруна катышып келген. Анан акыркы жыйынтыгы дагы быйыл жакшы болду. Жылда эле бизде областка олимпиадага келишет. Ушу байгел орундарга жетишип кетип атышат окуучуларыбыз. Айтсаңыз эжеке, мына ушул автордук Оразалы Сайдылканов атындагы мектеп бир эле Кара-Болжадагы эмес, ошондой эле Кыргызстанга орду бар мектептердин катарында улуктайт. Ошол Сайдылканов атындагы автордук мектеп мына ошондой атты алышына кандай аракеттер салым кошту деп айта аласыз? Бул ушу Сайдылканов, Оразалы Сайдылканов агайдын эмгеги негизинен ошол агай өзү идея ойлоп, ошол идеясын ишке ашырыш үчүн атайын мектеп ачканда бизде улуттук гумандуу демократиялык мектеп деп аталат. Негизинен балдардын эркине, балдардын негизги биринчи орунда бала турат да. Анан баягы мурдагы ыкмалар бизде азыраак колдонулат. Негизинен ушу балдарга көп мүмкүнчүлүк беребиз да. Балдарга пайдалуу, кызыктуу. Ийгиликке суроо берели. Ийгилик келечекте кайсыл кесиптин ээси болобуз ушунда? Мен ошо IT тармагына кетейин деп чечтим. Эмне үчүн IT тармагы? Эмне дегенде ал келечеги бар кесип десе болот да. Бул эме IT тармагы дегенде болсо көп тармакты камтыйт да. Дал ушул IT тармагын тандоодо сага ким кеңешин берди? Чын айтсам, мен жакын досум жардам берди. Аты Нурмухаммед. Демек, жакын досуңдун кеп кеңеши менен өзүң тандап отурасың. Жаңылышып калбайбы деген ойлор жок эмеспи? Жок, жаңылышып калбайм. Демек, ушул тармакта кетебиз, тестирлердин жообун күтүп турабыз. Ооба. Мыкты, керемет. Эжекебизге кайрадан суроо узаталы. Эжеке, канча убакыттан бери эмгектенесиз дал ошол жогоруда айтып өткөн мектепте? Мен өзү 82-жылдан бери мугалимдик кесипке багыт алганмын. Ошол жылдан бери иштейм, бирок Сайдылкановдун мектебинде 2008-жылдан бери иштейм. Ага чейин Мырзакеде иштеп жүрдүм, гимназия мектебинде. Мынакей, эжекебиздин дал ушул мугалимдик жолго аттанганына педагог болуп мен 41 жылдан ашты. 41 баракелде 42 жылдан бери мыкты билим берип келди. Элге окшоп башка жакка деле кетпедим. Мен кыргыз үчүн күйүп, кыргызды сүйүп, таланттуу жаштарды, мыкты, билимдүү жаштарды тарбияладым депесизби эжеке? Жана сонун сөз бар го. Кетип атам. Математика илимдердин падышасы, эжейибиз болдан ханышасы деген ушул сөзгө эң мыкты далил болду десек болот. Анткени 42 жыл өмүрүн ушул математика илимине арнап, балдарга жакшы татыктуу тарбия бергенге арнап келатасы эжекебизге баалидейбиз. Мына ушул балдарды окутууда математика айрыкча балдарга бир аз татаалыраак үйрөнө турган бир предметтердин бири деп эсептешет. Сиз ушул предметтерди окутууда бүт бардык баланы математиканы албетте кабыл албайт, бирок ошентсе да кандай өзгөчө ыкмаларды колдонуп жеткирген аракет кыласыз? Ошо балдардын эми биз багы көп жылдан бери иштеп жүргөн үчүн балдардын психологиясы бизге белгилүү болуп калат да. Анан ошол балдардын өзүнүн эмесине жараша мамиле кылганга аракет кылабыз да. Мен айтып атпаймынбы, көбүнчө ушу проблемалык ситуация түзөм, анан жекече иштегенге көп көңүл бурам. Демек, жекече иштөөдө жекече иштейм. Азыр заман талабы эмеспи эжеке? Кээ бир учурда уюлдук телефонду колдонуп, сизге эркелеп, бир жагынан тамаша кылып, бир жагынан сизге эркелеген учурлар болот дейм окуучулардын. Эжеке, жогоруда соц тармакта да тараган видеолор бар. Эжеке, мен бүгүн бара албай калдым эле, ооруп калдым эле деген SMS каттар жиберилеби сизге да эжеке WhatsApp аркылуу? Ошол учурда бул айрым учурда уруксат бересизби деген суроолор болот балдардан. Анын жагдайына карап, анан көбүнчө баягы жекече сүйлөшүп балдар менен окууга кызыктырганга аракет кылабыз да. Бизде көбүнчө ошо окууга кызыккан окуучулар окуйт. Окуучулар кээ бир учурда кеч калып калат эмеспи? Ошол учурда кандай чара колдоносуз эжеке, айтсаңыз? Эртераак келбейсиңби деп. Демек, катуу тилде бурушпайсыз, Бизде демократиялуу улуттук гумандуу мектеп болгон үчүн балдарга андай эле ашыкча чара колдонбойбуз.
көпчүлүк айтып калат эмеспи? кадимки эле чоң кишидей сүйлөшөбүз. Азыркы жаштар менен мурунку убактардагы жаштардын ой жүгүртүүсү жана ушундай эле окууга болгон кызыгуусу ар бөлөк дейт. Азыр сизге иштешүү кандай эжеке? Азыркы жаштар менен азыркы окуучулар Эми менен. мурдагы балдар айткан дегениңдей болуп аткарат эле да. Эми азыркы балдар көбүнчө ушу сен айтып аткандай телефонго көбүрөөк интернет тармагынан көбүрөөк информацияларды алышат. Айырмасы ушул. Информацияны Айтсаңыз, эжеке, интернеттен ошол, көп алышат. телефондон маалыматтарды көп алат деп калдыңыз. Азыркы учурда телефондон айрыкча TikTok, Instagram, YouTube тармагынан дагы өзгөчө ыкмалларды алып колдонгон мугалимдердин да саны артууда. Сиз дагы ошол айрым учурда телефондон өзгөчө бир ыкмалларды алып колдонгон учурларыңыз болобу? Ой, YouTube'дан алабыз биз деле. YouTube'дан кээде баягы сабактар чыгат, ошол сабактардан пайдаланабыз. Демек ар бир нерсени оң жагына, жакшы жагына колдонуп кетсек, сонун. Баракелде. Ийгилик, бош убактында эмне менен алектенесиң? Бош убакытта көбүнчө ошо мен китеп окуйм десе болот. Анан кийин болсо кино көрөм мен. Чын айтсам. Китеп окуйм деп калдың, акыркы окуган китебиң кайсыл китеп болду эле? Негизи эле биздин көрүүчүлөр дагы суктанып турса керек. Жаш кичинекей досторубуз, 9-класс, 11-класска чейинки окуучуларыбыз ийгилик кандай китеп окуйт болду экен, кайсыл китепти окуду экен, мен да болсо окуйын, кайсыл оюнду жакшы көрөт экен, алтын тамганын ээси деп аягындай кызып турса керек. Азыр болсо мен англисче китеп окуп атам. Англисче эмне күчөтүш үчүн. Аты болсо Цветы для Элджернона деген. Flowers for Algernon. Арналган гүлдөр деген чыгарма. Сонун. Ийгилик атыңа затың жарашкан, ийгилик деген атыңа жарашыктуу ийгиликтерге көптөгөн жетип атат экенсиң. Айтсаң, мына ушул ийгиликтерге жетүүдө кандай кеңештерди бересиң досторго? Мисалы, алтын тамганы алып эле ар бир окуучунун, ар бир абитуриенттин колунан келбеген иш да. Мына ошол алтын тамгага даярданууда кандай ыкмаларды колдонуп даярдандың? Кеңеш берип өтсөң кичинекей биздин жаш досторубузга. Эң башкысы бул мектептеги предметтерди эле, сабактарды эле жакшы окуп койсоң жетишет да. Бирок жетишпей атса, сен болсо интенсивдүү окуп койсоң, бир айдын ичинде, же болсо ага чейин 5-4 ай, 3-4 айдын ичинде даярданып койсоң, алтын тамга ала аласың да, өзүңө ишенипчи. Ошон үчүн эң башкысы бул стабилдүүлүк. Стабилдүү болуш үчүн баштан баштап жанакындай кичине болсо да эми предметтерге, же анан кийин болсо тапшырмаларга убакыт бөлүп коюш керек. Сонун. Демек ар бир сабакты колуңан келишинче жакшы окуп, анан улам калтырбасаң, стабилдүү сыдыра окуп кеткен жакшы жыйынтык берет деп айтат эми. Сонун баракелде. Эжеке, айтсаңыз, дал ушундай таланттуу жана ушундай эле мыкты окууга, ийгиликке жетип отурган жаш окуучуларыңыз бүтүп кетип, башка иштерге орношкондо, жогорку орундардан көргөнүңүздө, билимдүү окуучуларыңызды көргөндө кандай сезимдер болот? Албетте кубануу, жакшы сезимдер болот. Бир окуучум эжеке мен сиздей математика мугалими болом деп жүрүп, келип мугалим болуп иштеди. Демек математика мугалими болду, Ал эми башка иштерде иштеп, жолдон көрүп калган учурда келип кууганып учурашып койсо, эжекеде учурашса деле бизде аябай жакшы сезим болот. Өзүңчө кубанып каласың ичиңен, мен ушуну окуттум эле деп. Жогоруда аталган мектепте эжеке айтсаңыз, ушул жакта негизинен окуу тармагынан дагы башка маданий иш-чаралар өткөрүлөбү? Кружоктор барбы? Ооба, бизде ошо кружокко көп, предметтик кружокторго көп басым жасалат негизинен. Ошого биздин директорубуз шарт түзүп берет. Кайсыл кружоктор бар эжеке айтсаңыз? Бизде ошо математика боюнча кружок, ар бир предмет боюнча кружоктор бар. Тил жагынан дагы бар, англис тил жагынан. Өзү негизи биздин мектеп гуманитардык багыттагы мектеп. Анан ошо ар бир предмет боюнча өзүбүздүн кружокторубуз бар. Ишке ашабыз. Азаматсыздар. Ошо балдар менен жекече иштегенге ошо кружоктордо көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мына ушул өзгөчө болгон автордук мектепке кабыл алуу дагы өзгөчө ыкмаларды өтөбү? Мисалы, атайын тандап экзамендерден алып анан өткөрөсүзөрбү же жөн эле калуучу окуучулардын бүт баарысын аласыздарбы? Бизге 1-класстан эле окуучу, нөлөбөй класстан келет да. Анан баягы өзүбүздө окуган балдар 4 жылдык жөнөкөй эле мектеп болот, уже 5-класстан баштап гимназияга кабыл алынат. Анан ошондо кичине тестирлөөлөрдү жүргүзөбүз. Анан
ата энелерге айтабыз, бул бала гимназиянын талабына жооп бере албай атат деп алдын ала эскертүүлөрдү беребиз. Анан кийин срок, кандайдыр бир мөөнөттө жекече иштеп көрөбүз. Анан ошого жараша жыйынтык болот да. Баракелде. Аябагандай кубанып турган учурум. Асель, 42 жыл эмгектенип, тагыраагы 41 жыл, 42 жылга бара жаткан учур эмгектенип балдарга билим, тарбия берип жаткан эжекебиздин жанында мына ушундай интервью алып маек куруп жатканыбызга аябагандай кубанычтырам. Жана ошондой эле биздин келечегибиз болгон ийгиликтин ушундай ийгилик жараткандыгы аябагандай кубанып турат. Сиздер үчүн убакыт убакыт маектин соңунда эркин микрофон берели, эжеге келиңиз, жаштарга жана ошондой эле кыргыз элине жакшы каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз болот. Не демекчимин, эң биринчи биздин кыргыз элибизде ушу тынччылык, аманчылык болсун. Анан балдарга, жаштарга кайрылат элем. Билимдүү болсоңор эч качан жерде калбайсыңар. Билим бардык көп нерсени чечет демекчимин турмушуңарда. Ушу билимдүү болууга умтулгула демекчимин. Сонун. Ийгилик. Мен ошо жаш окуучуларга айта турган нерсем, ошо окуучулар эми математиканы окугула, англис тилин окугула. Булар бул эки предметтерге абдан эме пайдасы тиет. Негизинен билимдүү болгула деп койбойсузбу? Билимдүү болгула негизинен анан кийин. Анан мага окшоп ийгиликтүү болуп атсыңар деп койсоң. Баракелде. Бизге келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда окууларыңыздарга ийгилик сен дагы өзүң келечекте тандап аткан, көксөп жүргөн кесибиңе жетишиңе тилектешпиз. Жана ошондой эле эжекесин дагы келечектеги дагы ийгилик самал көптөгөн мыкты окуучуларды тарбиялап, таптап чыга беришиңизге ишенебиз. Чыгармачылык ийгиликтерди, ишиңиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, дайыма ушундай жакшылыктарда жакшы ийгиликтерди жаратып жүрүшүңүздөрдү тилейбиз. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин мына ушундай маегибизге келген конокторубуз Каракылжа районунун автордук Оразали Сайдылканов атындагы мектебинен эл агатынын отличниги, математика мугалими Шайыр Бөташбаева эжекебиз келген, жана ошондой эле Ийгилик Арапов 11 класстын окуучусу Алтын Тамган ээси келген. Силерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Биз түз эфирди алдыга карай улантабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу замандаштар, ЛТР Билим Илим каналы дайыма жаш таланттарды жана ошондой эле мыкты окуучуларды, мугалимдерди колдогон, ата энелерге кеп кеңешин берген канал болуп эсептелет. Ардактуу замандаш, бизден алыстабаңыздар. Азыр сиздерге дагы да болсо коомдун көзгүсү болгон бул Мугалим аттуу, мөмөлүү дарак аттуу мыкты сюжетке кезекти берели.